Барыңарга салам алейкум достор. Срочно кайрылууга туура келди. Бүгүн интернетти эртең менен ачсам эле чубак ажы дүйнө салды дейт. Ушундай жаман болуп калдым. Ушундай маягым билейин дедим да. 45 жашында дүйнө салды. Канча 100 миңдеген кишинин атасы болчу, 100 миңдеген кишинин агайы болчу, 100 миңдеген кишинин досу болчу. Мунун да кадырына жетпей, атайын нервине тийип, шыпыргыны кандай коебуз, тик коебузбу, мындай коебузбу деп нервин жедик мында. Мунун ниети жакшы киши болчу, Кыргызстан кандай оңолуп кетет деген эле киши болчу. Оңолуп кетсе да элдин баары уур эмес, көрө албаган киши болбосо, ич тар киши болбосо деп ушинтип айтчу да. Мен көп жолу бул киши менен баняга баргам, 1-2 жолу баняга бардык, 3-4 жолу мындай дастарканда отурдук мындай. Анан ниети жакшы киши болчу. Байкуш жалко, чын жүрөктөн жалко. Мен деле мындай Кудай деген кишимин. Абдулла Шейх деген 2016 жылы өлгөндө 10 000 киши барып койгонбуз. 10 000 киши. Ошондо мен 40 күн депрессияга киргем. 40 күн ыйлагам Абдулла Шейх өлгөндө. 40 күн. Мисалы, өзүм прокурорский болуп туруп, мисалы, балыкчыда иштечүмүн. Рыспек аваны атып кетти дегенде 3 күн ыйлагам. Не от того, что он бандит или я прокурорский, просто адилеттүүлүгү өлдүм, кашасы чыгат дегем да. Анткени булар көпкөн эменин баарын столдун үстүнө кармап турчу да. Анан чубак ажы жаткан жер жайлуу болсун, топурак торку болсун. Эле абдан действительно чоң жоготуу болду да. Эми ошонун айткан сөздөрүнөн биз жазайлык мисалы ич тар болбойлук, көрө албас болбогула деп жүрүлүп өттү да. Ошондой болбойлук. Анан кайрылганга да туура келип атат достор. Азыр эми өкмөтүнөн дагы Элмирбек айткандай өкмөтүнөн да пайда жок, президентинен да пайда жок, жогорку кеңешинен да бүт баарынан пайда жок болуп калды. Губернаторунан да пайда жок, бүт баарынан пайда жок болуп калды да. Азыр эми самоизоляцияга киргиле өзүңөр. Мындай самоизоляцияга кирип бул оору аябай жаман экен. Мен келинчегим ооруп, капельница уже канча күндөн бери капельница алып атабыз. Эле эми өзүнө келип атат, Тым эле жаман оору экен. Бат эле өтүп кетчү экен да адамчы. Кудай сактады. Кризистен чыктык биз дагы. Анан көлдөн Караколдо уже беспредел дейт, орун жок дейт. Баканбайда, Түптө, Балыкчыда, бүт жерде болуп атат да. Анан баягы күнү Асөл Молдокматова Камчы Көлбаевка кайрылбадыбы? Ысык көл дегенде жазап берип койду да. Рахмат да бир чети. Ага дагы бир негативдер жазып атат. Азыр эми мышык акпы, карабы, ким болсун чычкан алса болду дейт. Самый главный элге жардам берсе болду. Азырчы эч кимисинен пайда жок болуп калды. Эч кимисинен. Ошол эле камчабага эле айтып коет элем мага, өзүбүздүн эле көлдүктөр, өзүбүздүн Караколдук, Түптүк, мисалы, Сыймыкты постоянно чоң казаттын эмелери, мүчөлөрү бүт баары чалып атат да. Больницанын баары нечеловеческие условия дейт, ысык көлдө бүт баарында нечеловеческие условия дейт. Камчаба деп эле кайрылайын, эми көлдүктүн мен дагы бүт куртойлорго айтып коюңузчу, колунан келчү, мындай щедрый адамдарга айтып коюңузчу. Ошо каждый больницаны жасасынчы. Мечит сала берип, мына биринчи аалымыбыздан ажырап атабыз, мечит сала берип. Көрсө инфекционный больницалар салыныш керек экен да. Каждый районго инфекционный больница салдыртып бериңизчи. Айтып коюңузчу, крутой берешендер толтура кой, бүт сизди угат, мен билем да, баарыбыз эл билебиз. Анан бир эле чолпонтаны жасап койбой, сиз элдик кишисиз. Бүт Кыргызстандын больницасын заттыртып бериңизчи. Бүт Кыргызстандын куртойлорун айтып коюңузчу. Больницалардын оңдогула деп. 5 секунд оңдоп коюшат. Эртең эле оңдоп коюшат. Азыр ким жардам берсе ошону ала береличи. Анан, мен Матраимовду знать не знаю, Азаттыктан көп билбейм, муну уже тажаттыңар мени. Мен андан көп билбейм. Ошону эле айтып атам.
Мен деле Райымы жардам береби, кимиси жардам берсе алып тургула азыр, кимиси жардам бербесин, Көлбаев жардам береби. Азыр Владимир Владимировичтен жардам сурашыбыз керек эле, бирок отношения анча эмес экен. Владимир Владимирович Путинден жардам сурасак болмок. Италияга деле Владимир Владимирович бир эмени МЧС 15 самолет жиберип канча кишини аман сактап калды, полевой госпитальдар жасап. Азыр бизге деле ушинтип койсо абдан жакшы болмок. Биз Италиядан жакынбыз да орустарга. Бизге деле ушинтип койсо болмок. Андан деле суранабыз керек болсочу. Бүт баарынан суранабыз. Азыр ким жардам берсе, ошо биринчи азыр больницаларды жасаш керек. Больницалар жасаш керек. Могу байлар кедейлерге зекет бериш керек, садака бериш керек, жардам бериш керек. Каждый бай өзүнүн бүт окружениясын, өзүнүн бүт тааныш тууныштарын баарына бериш керек. Чыныбек Акунов өлдү, мына скорый помощь деле учуп келиптир Германиядан, самолет заказ бериптир. Ага не успел, бүт мен Кудаймын менен жакшымын деген чубак ажуу сөйлөп атат, баары өлүп атат, бүт өлүп атат. Азыр президент өзү керек болсо азыр Кудайдын колунда эле калды. Эми бүт шалаакылык менен болду, ушу Абылгазиевдин шалаакылыгы менен болду ушунун баары. Космос абамдын өзүнүн эле абам бүт баарын талкалаш керек болчу, ушул мага камаш керек болчу. Бүт бар шалаакылыктан ушул хаоска келип калдык, достор. Азыр ким жардам берсе алгыла. Ким жардам берсе алгыла. Ким жардам берсе алыш керек. Аны мындай харам менен, парам менен бирдеме дей бербей. Айтпадым беле, бул пандемия азыр Италия чыпык болуп калып жүрбөсүн бизге. Мына коронавирус жок, мунун баары бүт шутка деп атып, международный аферизм деп атып, мына ишенбей атып, бүт баарыбыз. Оорубай элемин деген киши көргөн жокмун, достор. Оорубай элемин деген киши көргөн жокмун. Оорубай элемин деген бүт ооруп атат. Мен туугандарым бүт ооруп атат, Сестренкам, братишкам, мамам, папам жакшы. Мен бүт баарыбыз ооруп чыктык, мына. Чыктык, Кудайым буйрса деп коюнчу ушу. Ооруп чыгып атабыз баарыбыз. Бул опасно экен да. Анан достор, бир туралык могу чоң казакты жамандап дагы, монтип да эметип атышат. Өзүңөрдүн, каждыйыңардын өзүңөрдүн партияңар бар, ошолорду карагылачы. Ошо мекенчилди куртой кылгыла. Мындай кереги жок чоң казакка, андай беспокойтсутпай бололачы. Мен силерге жооп бергенде алым да жок. Нет, и не надо, это истинага туура келбейт. Достор, могу байлар кимдер жардам берсе, могу больницаларды человеческий условия кылып койшур экен. Бүттү булар өкмөт, укмуш өкмөткө медикаментти саткан экен. Бүт баары эме болду. Азыр эме ызычуу кылбай самоизоляцияга кирип туралык. Азыр митинг кылып бирдеме кылсак баарыбыз өлөбүз, бүт өлөбүз. Митинг кылганда өлүм бул. Мындай жанакы чоң похоронго да барбай эле койгула желательно. Эми чубак ажыга өлсөк өлөлү деп барышты да. Мындай, бирок эмне айтабыз, баарын Кудай сактасын. Похорондорго да барбайм, мындай туруп туралык. Азыр могу байларга кайрылабыз. Байлар могу коррупционерлерине дагы, бүт баарына дагы могу элдиңерди баккыла азыр, каждыйыңар. Бүт продовольственный безопасность, бүт могу аптекалар менен сүйлөшөбүз, анан 10 эсе кымбаттатышты аптеканын баары. Бүт баарын билебиз ким экенин. Аптекалар укмуш жыргашты. Азыр ушунун баары кузат, азыр аптеканы куздурабыз биринчи. Ошо 10 эселенткенин азыр ошолор кредитти ошолор төлөйт. Могу кредит деп бир 100 киши чалды. Өзүмө лично кредит деп уже 3 ай өттү деп, каникулуңар өттү деп талкуулат. Ошо каникул болбоптур, бүт процент 3 айдыкка кошулуптур бияка. Эми 4-чү айдан баштап 4 эсе кредит келди дейт. Баарыбызга дейт. Келбесе азыр үйүңөрдү алабыз деп монтип жүрөт дейт. Төлөйлүбү же төлөбөйлүбү сыймык байке дейт, айтыңызчы дейт. Эмне айтам? Ушул жогорку кеңеш во время пандемии
объявить всем кредиторам кредитные каникулы деп кетсе, мыйзам чыгарса, ошону президент печатин бастырып кол коюп койсо, вот сонун болмок да. А булар биздин оозубуз жабабыз деп, фейк деп, менин Facebook эмес страничкамды взламывать этип жүрүшөт. Мен Facebook эмемде. Достор, эл үчүн мыйзам чыгарыш керек эле да. Во время пандемии бүт банктарга запрет болсун деп койсо, деп мыйзам чыгарып кеткенде, ал мыйзамга президент кол койгондо бүттү, каникул болуп калмак. Өзбекстандыкындай, көп жерлердикиндей. Көп өнүгүп аткан мамлекеттерде 5%ке чейин берилет кредит. Международный стандарт бул 5%ке чейин берилет. Бизде 27%, частный кредитный организациялар 38%ке чейин экен. Процент менен бүт элди шорлоттор. Кыргызстан боюнча 60 миң үй алып коюптур банкирлер. 60 миң үй алып коюптур. 60 миң үй эмне болду? Бүт баары шорду болду да, бүт бомж болду. Бийлик аябай элин кууратты. Аябай элине да кас болуп калды. 4000 дизлайк алган история эмеде болбоптур. 4000 дизлайк алган история YouTube'a не болот азыр. 4000 дизлайк алдык. Азыр президентке деле айтып атабыз, просто азыр президент өзү илдетке чалдыкпайт деген эме жок азырчы. Гарантия жок. Азыр бүт баарыбыз Кудайдын колунда калдык. Азыр самоизоляция кылалык, достор. Өзүбүздү өзүбүз сактайлык. Митингге чыкканда бүт баарыбызга жугат, оптом өлөбүз. Наоборот, туруп турсак, бир 10 күн, 15 күн туруп турсак, өтүп кетет, может, өтүп кетет. Ошондой туралык, достор, бири-бирибизди жамандабайлык, чоң казатты кандай деп жамандабасын, туура эмес болот да. Кандай деп жамандасын, биз только эл үчүн деп аракет кылып атабыз. Только элим үчүн, жерибиз үчүн деп аракет кылып атабыз. Бүт баарынан ушунча суранып атабыз. Карапайым элдерде вообще преступление кылбай туруш керек да. Жаман болуп атат бүт жер. Эмдиги айдан баштап пенсия, пособие төлөнбөй калат деген имиштер чыгып атат. Мен ишенип эле турам, ошондой да болуп кетиши мүмкүн. Барыңар оорубагыла, достор. Чубак ажын жаткан жер жайылып, топурагы торкол болсун. Рахмат силерге колдооңорго. Ушундай колдоп атасыңар. Ушундай биз силердин ишенимиңерди актайбыз. Силер чоң казатка жардам бергиле, элдин баары. Биз силерге жардам беребиз. Ушундай да. Мисалы, каждый райондон чоң казат ачкыла, каждый райондон ошол жерден шайланып алып, келгиле бияка отуруп, чоң бир уюм бололу да. Элди эл эле ойлобосо, эч ким ойлобойт. Петр Первый тирилип келбейт, Ли Куан Ю тирилип келбейт. Обама келип, кайра келип, бизге оңдоп бербейт. Ушундай да, достор. Өзүбүз оңдойлук. Бүт хаоска киргизди Атамбаевдин бүт кадрлары бизди хаоска тыгып салышты. Атамбаевдин кадрлары 100% хаоска тыгышты да. Ушу болмокта. Ушу адилеттүүлүк жок мамлекетте ушу болот. Элдин үнүн укпаган президенттерге 4000 дизлайк алат. Сооронбай Шариповичке деле кайрылабыз. Дагы эле кеч эмес. Элдин таламын талашыңыз. Элдин тарамына туруңуз. Ошол баарыбызды ошого эле чакырам. Ошол мындай ынтымактуу болуп, көрүнгөн партиялардын эмесин эметип алып, чоң казатты жамандай элбайсыздар. Бул элдик кыймыл. Эл чечет биякта. Мисалы, менин артыма Facebook эле турган жок, партиясы деле турат, коому деле турат, бүт баары турат. Эл турат, самый главный. Эл ызылдагандан кийин силер мен дагы эмеге чакырбай калды. Чакырса деле барбайм, мен ооруп атам, коронавирус болуп, өзүм ооруп өлгөн жатам. Действительно айтайын. Бир сооп калам, бир күн кайра жатып калам, ушундай да. Бул оору баарына жугат экен. Ошол оорудан аман чыгалык, самый главный. Интригаларга кирбейлик, бул саясатчылардын эмесине кирбейлик. Биз элдик коомбуз. Биз мындай эркекче эле, элче эле сүйлөшөбүз мындай.